Ассаламу алейкум, Европадағы Дальнебой YouTube каналын көрушілері. Сіздерге чоң салам, барыңыздарға дағы. Дағын көптен бері видео тартпай, еми видео тартып тауы, себебі контент жоқ. Бардық болған білген малыматтарымды, емілерімді айтып, еми болған жоқ. Ем бұйырса дағын видео тартып баштайым, бұйырса жақшы нәрселерді, білген нәрселерімді, малыматтарды, барлық нәрселерді тартып баштайым. Bir жолы ушул жерден видео тартсам, биздин эме жолдор Кыргызстан жолунда эле экен, силердин басаңардын эмеси дейт. Ошону бир көргөзүп коеюн силерге туугандар. Мынакей ошодон кийин бирөө уккандай монтип жолду оңдоп, асфальттарды бүтүрүп коюптур. Бул биздин база. Мына жак сервис, бул жак мойка. Мына 3 этаж эменики. Жатакана 2 этажы, 3-чү этаж менен 1-чи этаж жатакана, ичинде душ, туалет, кухня, бардык нерсе бар. 2-чи этаж офис. Сымерлерди, эмелерди алып ушул жерден эме кылабыз. Таштап ушул жерде документацияны бүтүрөбүз. Азыр бир 7 кыргыз барбыз ушул жакта. Могу жерде дөңгөлөктөр. Бул жакта биздин машинелер. Мынакей. Bir катар машинелер тартып эме кылып кетейин. Биздин фирма словакский номердегилер, биз Словакияда ошо словакский номерлер, чешский фирма бар. Мына менин машинем. Бул эски машина эмес, бул жаңы машина. Украинанын байрагы. Бул жерде өзбек туугандар бар, бул жерде индустар. Мынакей. Өзбек туугандар флагтарын илип койгон. Грузиндер бар. Мынакей. Кыргыздардын байрагы биякта мен жогу жүргөн. Турбайкен машинеси. Кыргызстан флагын илип койгон. Мыналар жаңы машинелер, жаңы биз эмеден алып келген машинелер. Базадан. Бары ушул жерде могу водительдерди күтүп, жакында водительдер чыгат жумушка. Ошолор күтүп турат. Анан бир нерсе туугандар. Жакында эле мен стажерым экөөбүз келип атып, жолдон чыгып кетти биздин машинечи. Жолдон чыгып кетип, авария болду туугандар. Кудайга шүгүр, биз өзүбүз жакшы, мен дагы, стажерым дагы эч ким эчтеке болгон жок. Азыр мен силерге ошол видеону кантип авария болгон, ошол видеону бир кыскача тарткан элем, ошону коюп туруп, дальше эмне болгонун сиздерге айтып берем. Туугандар, Дальнебойдо отуруп, машина айдап акча табам дегендер. Дальнебойдун иши оңой эмес. Мынакей. Бир ката чоң чыгымга, ден соолукка, бардык нерсеге себеп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эч качан шашпаш керек. Биздин иште эң главныйсы ошо шашпаш керек, бардык ишти бекем бүтүрүш керек. Туугандар, видеону көрдүңүздөр. Бул жөнүндө, авария болгон жөнүндө видео чыгарбай эле коеюн деген, бирок чыгарууну туура көрдүм. Себеби ар бир келип уткан адам, же болбосо бул жака келген адам сурашып, мындай ойлонушу мүмкүн. Эгерде авария болсок, же болбосо бир жерде чийип алсак, же уруп алсак, эмне болот деген ар бир адамда суроо туулат. Ошон үчүн мен бул видеону тартууну туура көрдүм. Ошондой болду туугандар. Ошол жолдон баратып, оң жака баллон чыгып кетип, баллон тартып кетип, оодарылып калды. Асында дарак бар эле, даракты сүздүк. Мен дагы стажерым да жакшы, кудайга шүгүр, эч кимге эчтеке болгон жок. Сразу эле эшикти ачып чыктык. Сразу эмелер келди, скорый помощь, пожарный, полиция, МЧС баары сразу келди. Бир 10 минутка калбастан сразу келди. Келип туруп эле баары эме экен, баягы солярка, ат бүлүү жактарды бирдемке чачып тоңутту. Тоңутуп туруп эле фирмадан адамдар баары ошол жерде эле бүттү. Анан эмеси боюнча, төлөөсү боюнча буну ким төлөйт? Эми силерге штраф салабы деген ой келет да баарыбызгачы. Бирок эч кандай штраф салган жок. Мага дагы, стажерыма дагы, полиция стажерыма бир
50 евро, 100 евродой штраф жазды. А так эч кандай штраф жазган жок. Анан мен сразу эле барып айттым фирмадагы адамдарга, эмне болду эми, буну ким төлөйт? Бизден акча кармабайсыңарбы десек, жок, силерден эч кандай акча кармабайбыз. Машинедагы эме болгон, страховка болгон, прицептагы страховка болгон, жүктагы страховка болгон. Азыр баары документтер тогулуп туруп, эмени протоколдор чогултуп туруп страховкага жөнөтөбүз. Страховка ошол акчаны канча эме боло турган болсо, страховка баарына төлөй берет деп ошентип иш бүттү, Кудайга шүгүр. Анан мен келдик, жаттык. Мен бул жерде почти 20 күндөй эле жаттым базада. Анан сурадым, эмне болду, биздин зарплата кандай болот, мен бу жерде жатканым жата беремби, мен эртерээк ишке чыгайын десем, ал айтты, эми бул авария сенин катаң менен, сенин эмең айыбың менен болгон жок, бул авария. Ошон үчүн сен жатсаң дагы фирма сага ошол мурдагы күнүгө 90 евродон зарплатаң кете берет, сен эч кыжалат болбой жата бер. Машине келет, машине келгенден кийин документтер бүтсө, сен кайра жумушка чыга бересиң деди. Бир 20 күндө жаттык. Ошонун ичинде Германияга барып бир 20да жаңы 0 пробегти фураларды алып келдик. Ошолордун документтери бүтүп, ошолордон мага анан стажёрума 2 жаңы ман берди. Ошо масло ман берди, барып өзүбүз текчек кылып, сервиске алып барып, седлолорду майлап, GPS эме коюп, жумушка чыктык, кайра эле жумушка чыктык. Ошентип иштеп атабыз, туугандар. Кудайга шүгүр, баары жакшы бүттү. Эме болду, страховка менен баары капталып, страховка төлөй берет экен. Ошол жагы жакшы, туугандар. Туугандар, ушуну менен видео бүттү, буюрса. Анан сиздерден лайк, комментарий күтөбүз. Сөзсүз түрдө ар бириңиздер оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Мен кийинки видеодо, Кудай буйрса, ошол Европа жөнүндө, Европа менен Кыргызстандын политикасы, Европа менен Кыргызстанда болуп аткан окуяларды бир аз салыштырып айтып берем, туугандар.